Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда жабыркаган 16 жаран Кадамжай аймактык ооруканасында дарыланууда. Аларга акысыз медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Бейтаптардын абалынан Кадамжай районунун акиминин милдетин аткаруучу Абдыманап Жакпаров баштаган бир катар жетекчилер кабар алды. Ошончо Кудай делге шифа берсин. Милдет кызмат болгон болсо, кемчилик болсо биз карап турабыз. Анан муну ураштырат, өзү баарын ачыны кылып, жетпеген болсо дагы беребиз. Негизи силер ден соолугуңар жакшы болуп чыгып кеткиле. Анан тынчтык болсун эми. Элде Кудайдын жеткирип үйүңөргө барып, жакшы болуп, айыгып, мурдагыдай жашап калган кезинде эле тилеп болобуз дагы. Бардыгы жакшы, рахмат силерге. Жабыркагандардын катарында Бужум айылынын тургуну Камал Мизамов да бар. Окуя болгон күнү айылдаштары менен алгаш чыр башталган Головной жерлигине барган. Көз алдында окко учкан адамдарды эстеп, окуя тууралуу айтып берди. Таш менен башташты. Таштар менен баштап чогулуп мейкандар ал тараптан ок атып, бизден 5-6 адам ок атып салды да. 5 адам качып. Артқа чегинип, жашынган жерге жашынды. Ошентип алар миномет, граномет, автомат, бүт атып, бизге колуна атып сала берди да. Кыргыз элине. Мурда даярданышкан окшойт. Окопторун казып, эме кылып, бар жоктон тосуп, камералардан көрүп аткан баягындай эмне деп коет, асманда учуу. Дрон шолор менен кылып атып, негизи ушундай полный көрүп турганда ошеттерге атып көбүн кырып салышты. Аталган ооруканада жаткан бейтаптардын абалы орто оор деп бааланууда. Алардын 12си травматология, 4 бейтап хирургия бөлүмүндө жатат. Жарандарга зарыл болгон медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө. Баткен областык ооруканада ошол биринчи медициналык жардамдар көрсөтүлүп, анан кийинки этапта биздин ооруканага бүгүнкү күндө которулган. Алар бүгүн травматология, хирургия бөлүмдөрүндө жатат. Бүгүнкү күндө ошо акыбалдары орто оор, дары-дармек, врачтардын жетишсиздиги көйгөй жок. Бүгүнкү күндө буюрса жакшы. Булардын жатышы ошо ден соолуктарынын жакшы болушуна карап, биз 5-6 күндүк лечениясын жасап беребиз. Кыргыз элин Баткенге жардам деп продукттарды бардыгын Баткенге алып келдилер. Кыргыз элине биз ыраазыбыз. Кыргыз эл бириндикте болсун, дайыма ден соолукта болсун. Врачтарга сизге дагы чоң рахмат ушинтип карап, ден соолук ден соолук экен. Барыңыздар, аманчылык болуңуздар. Акыркы маалыматтарга караганда Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырдан 34 адам каза болуп, 178 адам ар кандай жаракат алган. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда 35, улуттук хирургия борборунда 9, улуттук госпиталда 12 бейтап бар. Мындан сырткары Баткен облустук бириккен ооруканасында 9, Кадамжай аймактык ооруканасында 16, Самаркандекте 2, Лейликте 7 бейтап дарыланууда. Калган жабырлануучулар тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлгөн соң ооруканадан чыгарылып, амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Мингүл Көчөрова, Зайнидин Малабаев, Алтын бешик жаңылыктары.